Keç Күз 2. bölüm. Kүйөөм Москвага кеткени бир чети жакшы болду деп кубанып аттым. Акыркы убакта караганыбыз кайнэжемдин айлыгы. Кайненем пенсияга чыга элек. Күйөөмдөн кийин мектепти бүткөн кайным бар. Кийинки кайнелерим мектеп жашында. Күйөөмдүн Москвага кеткенине 2 ай убакыт болсо да акча сала элек. Москвага барса эле байып кетебиз деген мен төрөгүчө күйөөм акча салып калса экен дейм. Анда санда гана телефон чалган, күйөөм акча жөнүндө сурасак эле иштеген жеринде акча бербей койгонун, өздөрү да акчасы жок калып башка ишке киргенин айтат. Кайненем менен канча жолу күйөөсүнүн үйүнө барып, баласын ала албаган кайын сиңдим өзүн алаксытуу үчүн Бишкекке тигүү цехинде иштейм деп кеткен. Кайнэжем да бирөөгө экинчи аял болуп тийип алган. Тиген күйөөсү өзүнөн бир топ улуу аялынан жашырып, кайнэжемди экинчи кылып алып алды. Кайненем да жашың өтүп атат, төрө алсаң болду деп макул болгон. Бир үйдө 3 кайным, кайненем 5 калдык. Менин да ай күнүм жетип уулду болдум. Тилекке каршы уулум 3 күн жашагандан кийин асманга чымчык болуп учуп кете берди. Баламды 9 ай көтөрүп, толгоом катуу болуп жүргөндүктөн, баламдын 3 күн жашаганы мен үчүн оор болду. 3 күн болсо да эмизип, мээрим төгүп калгандыктан баламды издеп ыйлай бергеним кайненемди кабатыр кылды окшойт. Өзүм азыр жашмын, кызматты өзүм кылам. Сен да күйөөңдүн жанына бар да, ошол жактан иште деп, кайнэжең Карима да кошо барат деп, экөөңө билет алып берем. Кайынсиңдим экөөбүз Москвага поездге билет алып берди. Алгач Бишкекке келип, ал жерден поездге отуруп, Москваны көздөй бет алдык. Жол азабы көр азабы дегендей, биринчи жолу алыска сапар аттанган үчүн кайынсиңдим экөөбүз кыйналдык. Поезд станцияларга токтогон сайын калып кете тургандай эшикке чыкпайбыз. Москвага 3 күн өтүп, 4-күн күн дегенде келдик. Бизди тосуп алган күйөөм эмнегедир толуп, кийим кечеси да таза, өзгөрүп кеттир. Поездден түшөрүбүз менен биз менен жакшы учурашпаган күйөөм бат-баттан кыймылдайлы, азыр милиция кармап алат деп алып жөнөдү. Москва деп бала чагымдан угуп, бир көрсөм деп кызыгып жүргөн мен метрого кирип жатканда турган бомждарды көрүп, ушундай чоң шаарда да бомждар болуп турбайбы деп абдан таң калдым. Кайра биздин айылда ичкен адам болгону менен бомж жок. Карима экөөң ушул жерде жашайсыңар. Азыр силерге продукт алып келип берем деп магазинге кеткен күйөөмдүн мага жат адамдай мамиле кылганына таң калдым. Магазинден келгенде да продукттан таштады да эртең келип ишке алып барам деп шашат. Кайка шашып атасыз? Биз менен жашабайсызбы деп сураган кайынсиңдиме, мен иштеген жерде жашайм, ал жакка силерди киргизбейт деп жооп берди. Бүгүн калбайсызбы деп акырын сураган мага, уккан жоксуңбу? Мен иштеген жерде жашайм дедим го деп коорс айтты. 4-5 айдан бери эркек жытын жыттабай, күйөөмдү сагынган мага күйөөмдүн бул кылыгы такыр түшүнүксүз болсо да, балким иши бардыр деп өзүмдү жошуттум. Квартирада көп эле күйөөмдүн жердештери. 2 бөлмөлүү квартирада 15 чактыдай адам бар экен. Бир бөлмөдө аялдар, экинчисинде эркектер жатат. Квартирада бирге жашаган бизге коңшу айылдык эженин жардамы менен кайынсиңдим экөөбүз түрк фирмага ишке кирдик. Түрк фирма куруп жаткан курулушта курулушчуларга тамак беребиз. Тамак башка жактан даяр келет, кайынсиңдим экөөбүз куюп беребиз. Мындайча айтканда, ишибиз раздача деп аталат. Келгенибизге бир жума болсо да, күйөөм болгону 2 эле жолу келди. 10 күндө иштеп көнө баштадык. Ишибиз таң эрте башталат. Эртең мененки тамакты беребиз, анан бир аз бош болуп, түшкү тамакты бере баштайбыз. Саат 4-тө ишибиз бүтүп, үйгө келип калабыз. Бир күнү кайынсиңдим, "Жеңе, бир нерсе айтайынбы? Бир түрк мени эртең кечкиге конокко чакырып атат. Досуңду алып ал" дейт. Мен азыр бул жакта досум деле жок. Экөөбүз барсак болобу деген суроосуна, "Кыз, мен бара албайм. Акеңиз укса өлтүрөт. Барбай эле коеюн" десем, "Жеңе, биз келгенден бери акем болгону 2 жолу келди. Акем бирөөнү таап алган окшойт. Эч кимиси жок болсо, аялым канча айдан бери жалгыз жүрдү деп сизге келбейби? Бирөө менен жашайт.
Ошондуктан сизге көңүл бурбады. Бара берели деген сөзүндө макул болдум. Эртеси иштен чыгып, үйгө барып, бир сыйра жуунуп, кайын сиңдим экөөбүз жасанып, түрк кишилер менен жолукканы жөнөп кеттик. Экинчи бөлүмдүн соңу.